Урматтуу мусулман бир туугандарым, бүгүн хутбабызда Рамазан айынын ыхластуулук менен өткөрөлү деген темада сөз кылмакчымын. Урматтуу жамаат, Рамазан айынын босогосунда турабыз. Бул ай ыхластуулук менен соопторго ээ боло турган жана ибадаттар кабыл боло турган бир ай болуп эсептелет. Бул ай акиретке азыктарды камдоочу сезон. Бул айда аткарылган ибадаттар балким кабыл боло турган эң акыркы ибадат болушу мүмкүн. Урматтуу жамаат, эгер өткөн жылдын орозо айына карасак, канчалаган бир туугандарыбыз бул дүйнөдөн өтүп кетти. Кээ бири парыз болгон орозону толук кармаймын, кетирген каталарымдын кечирилиши үчүн тобо кылам деп ниет кылышууда. Урматтуу жамаат, Рамазан айы мусулман киши үчүн өтө чоң бир шанс. Ар бирибиз ушул Рамазан айынын мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, Алла Тааланын жакын кулу болуп, өзүбүздүн кемчилигибизден арылып, жакшы мүнөздөр менен толуктаналы. Мусулман бул айдын ар бир күнүнө катуу маани берип, Алла Тааланын буйругун аткаруу үчүн аракет кылууга тийиш. Мусулман Азрети Пайгамбарыбыз жана сахабалары бул айда кандай сооптуу амалдарды аткарган деп изденип, келе жаткан Рамазан айына даярданууга тийиш. Рамазан айын жашообузга эмес, жашообузду Рамазан айына карата пландаштыралы. Мисалы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул айда ибадаттардан Кур'ан окуу, Алла Тааланы зикир кылуу, таравих намаздарын окуу, садака, зекет берүү сыяктуу амалдарды көп аткарган. Азрети Пайгамбарыбыз бир хадисинде минтип айткан: ким бул айда сообун Алла Тааладан үмүт кылып, чын дили менен ишенип орозо кармаса, Алла Таала ал кишинин өткөн күнөөлөрүн кечирет. Алла Таала кечирген пендесине бактылуулук тартуулайт жана акиретте бейишке жеткирет. Ошол себептен Алла Тааланын такыбалар үчүн убада кылган бейишине кирүү үчүн амал кылууга аракет кылалы туугандар. Алла Таала Кур'анда бул жөнүндө минтип айтат: эгеңердин кечиримине такыбалар үчүн даярдалган кенендиги асман менен жердей болгон бейишке умтулгула. Демек, Рамазан айынын кут берекесинен пайдаланып, истигфарга маани берели, аятта убада кылынган бейишке кирүүгө аракет кылалы. Бул Рамазанда Алла Таалага таандык болгон өзгөчө айга өзгөчө маани берели туугандар. Ибадаттарыбызда туруктуу бололу, элибизге, жалпы үммөткө дуа кылууну токтотпойлу. Анткени жамгыр менен жер көгөрөт, дуа менен эл көгөрөт.